Саламатсыздарбы, студияда мен Алтын Арстанбекова. Мен бүгүнкү коногум Жапыкеев Сыймык. Буга чейин мен Facebook'тагы өзүмдүн баракчамда атайын ушул Жапыкеев Сыймык байкени издеп жазганмын. Ошол күнү эле, ошол эле мүнөттөрдө бул кишини тааныгандар мага жазышкан. Бизди жолуктурду, биз сүйлөштүк. Анан ушул кишинин ким экенине мен өзүм кызыктым журналист катары. Анткени акыркы мезгилдерде жарым жыл болуп калдыбы, 1 жыл болуп калдыбы, бул кишинин социалдык тармактарда жазган публикацияларына көп комментарийлер жазылып атат, көп адамдар бөлүшүп атат. Мен ойлойм, ушул Жапыкеев Сыймык деген биздин жарандын Кумтөр жөнүндөгү көтөргөн маселесин көп эл колдоду. Көпчүлүк азыр ушул кишини колдоп аткан учур мага окшоп эле ушул кишиге кызыккандар көп болсо керек. Ошондуктан мен сизди атайын студияга ой пикир көрсөтүүгө чакырдым. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Анда мен суроолорумду бере берейин. Урушта туруш жок дегендей, сизди чакыргандан кийин мен суроолорум. Биринчи суроом, Сыймык Жапыкеев деген ким? Ата тегиңиз ким? Каяктансыз? Эмне үчүн сиз ушундай бир элдин колдоосуна ээ болуп калдыңыз? Мындай жакшынакай эле тирүү адамсызбы? Же болбосо анткени баягы тааныбаган адамдар ким экен деп кызыгат да. Мисалы үчүн азыр элдин баардыгы Райым Миллионго кызыгып атпайбы? Аны деген жанынан эч ким көргөн эмес да. Мен сизди жаныңыздан көргөн эмесмин, мен да кызыктым да, эмне деген киши депчи. Буга чейин ушул Кумтөр жөнүндө сүйлөгөн сөзүңүздү мен мындай ананырак бир шашпай отуруп көрөйүн, сөзүнө кулак салайын, жүрөгүм менен түшүнөйүн деп бир аз жылдырып коюп, анан кийин таппай калдым элем да. Ошондуктан мен сизге аябай кызыктым. Мага окшоп кызыккандар болсо, мына Сыймык Жапыкеев биздин студияда конокто ой пикир көрсөтүүсүнө куш келипсиз. Менин суроолорума жооп бериңиз. Кимсиз? Биринчи кезекте мен Кыргыз Республиканын жаранымын. Өзүм Ысык көлдөн болом. Ысык көлдө туулгам, балыкчыда туулгам. Бирок Бөкөнбай айылында тоңдо чоңойгом, чоң атамдын колунда. Мен өзүм туулганда эле Жапке деген чоң атамдын колунда чоңойгом да. Чоң ата чоң эненин колунда өскөнсүз? Чоң ата чоң эненин колунда өскөм. Тоң районунда. Жакшы өскөм, барчылыкта өскөм. Достаток деп коет го, достатокто өскөм. Даже изобилиеде өскөм. Бардар турмушта өскөнсүз? Бардар турмушта өскөм, жакшы. Чоң атам мага көп эме берген, насаатын айткан. Чоң атам дагы кызматкер киши болгон, депутат киши болгон. Колхоздун башкармасы болгон, совхоздун башкармасы болгон чоң атам. Загат конторунун директору болуп, акыркы 15 жыл загат конторунун директору болуп, Тоң районунун. Анан пенсияга кеткен. Мындайча айтканда, ошол аймакта аябай белгилүү адам болгон. Да. Белгилүү аксакал болгон. Белгилүү аксакал болгон. Мен прокуратурада 15 жыл иштедим. Жарымын райондордо иштедим. Стажердон баштадым, стажер. Жок, мен вообще нештатный сотрудниктен баштадым. 3 жыл Ленинский прокуратурада нештатный сотрудник болгом, помощник следователя деп удостоверение бар болчу. Андан кийин прокуратурага иштеп калдым. Стажер болуп, ушундай от низов начинал да. Потом аяктан кеттим, анан башка вопрос. Кеткенден кийин Кумтөргө кирип калдым. Кумтөргө мени жумушка адвокат болуп чакырышты. Адвокат, юрист по всем вопросам. Мен бирок бир белгилеп койчу нерсе, мен Кыргызстан үчүн против соттошкон жокмун. 21 процесс болду Кумтөрдө. 21 тең уттум. 21 процесс ким менен соттошту Кумтөр? Бул ошол өзүнүн иш берген кызматкерлери менен. Аякта да уурулар көп да бизде. Тиякта ууру көп, мунусун уурдап кетет, тигинисин уурдап кетет. Кумтөрдө иштеп, уурулук кылып, мыйзам бузгандар менен соттоштуңуз сиз. Бирөө басын өлүп калат, бирөөнү сүзүп өлтүрүп кетет, бирөөнү бир эме басып калат, бирөө грохотко кирип кетет. Грохотко кирип кетип табылбай калат ошойдон. Ушундайлар менен да. Мына прокуратурада 15 жыл иштедим дедиңиз. Кандай себептерден улам кетип калдыңыз эле прокуратурадан? Анан акыркы кезде ушул Facebook'тагы өзүңүздүн баракчаңызга неме деп жазып атпайсызбы? Прокуратурада иштеп жүргөндө мен бул көп саясатчыларга иш козгогом деп атасыз. Ошону ачык айтып атасыз. Эмнеге ошону айтып атасыз ачык? Эмне себеп болду? Кандай максатта? Мен деген генеральный прокуратурада мени деген булардын кланына чак келбейт элем.
Бул бизде мындай болуп калды. Тиги генеральный келет, бүт өзлүктүн алмаштырат. Бул эне ушу баарыныкын өзү алмаштырганын мен деген тергөө көзөмөл Кыргызстан боюнча тергөөнүн көзөмөлү болот. Ошондо список бир особо актуальный уголовный делонун баарын мен түзчүмүн. Особо актуальный Кыргызстан боюнча особо резонанстный иштин баарын информациясын мен жазчумун. Ошонун баарын мен чогултчумун. Мен булардын баарын просто билем да. Ким эмне болгонун баарын билем да. Ким эмне болуп, эмне жеп алат. Вообще бул тойбойт экен биздикилерчи, эч качан тойбойт экен. Нафсиси миллиард берсең 10 миллиард болсо экен дейт. 10 миллиард болсоң 100 миллиард дейт экен. Бул вообще тойбойт экен, особенно биздин чиновниктер. Неме Эмнеге кетип калганын бир уголовный дело тергеп аткан. Аякта деген 2 депутат потерпевший болчу. Балыкчыда буларды тепкилешкен. 2009-жылы Жогорку Кеңештин депутаты. Ооба. Балыкчыда булар деген выборда ошо бир эме болуп, бир ошол жакка кармап тепкилешкен булардычы. Анан ошол боюнча потерпевший болуп Кубан Кадыров деген өтүп аткан. Мен тергеп аткам. Ошол боюнча эле бизде бир мен начальнигим бар эле, Жаныбек Салиев деген. Непорядочный начальник беле да. Ошол көсү, ошол боюнча эле принцип бүт баары принцип. Мен азыр эмеде Facebook'тан кандай акыйкатты айтып атсам, ошо прокуратурадан деле ошентип берчүмүн. Анан мени көп жолу комиссия по этикеге салышкан. Мен көп жолу ушундай бир комиссияларга салышып метод анан мен андай аларга жакпайм. Мен деген зам генеральныйга да кирип туруп, мондай болбойт, мондай дей берчүмүн. Любой зам генеральный канчасы болсо, Мыйзам чегинде иш кылам дейт элеңиз. Аттарын айтпай эле коюн, бир 4-5 зам генеральныйга кирип турчумун, болбойт деп. И болбойт, мен мындай болбойт деп койчумун. Мен туура түшүндүмбү, Сыймык, сиз мыйзам чегинде иштейм десеңиз, жок андай эмес деп, алар өздөрүнчө мындай акчалуу адилетсиздик. Бүт жерде адилетсиздик. Ушул прокуратура системасы адилеттүүлүктүн чокусу болуш керек эле. Бүт жерде адилетсиздик. Ошого каршы турдуңуз. Азыр эл уже президентке ишенбей бартат. Ошого каршы турдуңуз. Эл ушул эмелеп деле азыр президентке да ишенбей бартат. Сыймык шайлоого баардыгы эле аттанып атат. Сиз ошолордун катарында барсызбы? Мен ал шайлоого азыр бартам же эметип айта албайм. Анткени мен элге ишенбейм. Неге? Анткени менде андай тыйын жок. Менде каждыйына $100 берип, 10 000 сомдон берип, мен мисалы бир шайлоого катышып калдым да. Мен могу сахарым диабетим атпайбы азыр. Постоянно ушуну ичип туруп оозум ооруп калат. Бир районго барсам, 5 семья, 5 эме член семьи да. Бешөө иштеп атыптыр. Эң эле өмеси республика иштеп атса, бул 15 000 сом берип атат айына дейт. Анан кийин өнүгүү бирдеме ал 7 000 10 000 берип атат дейт. Анан тиги бир бол берип атат дейт. Тиги Кыргызстан, анан эң эле арзы ата мекен берип атат дейт, $100 дейт эмегечи. Анан ушул бешөө мындай колунда список бар экен, баарын паспорт менен, аттык серини бүт бар экен. Анан бешөөнү көргөзүп берет экен ошону. Бешөөнү көргөзүп берет экен. Анан бешөөнү иштейт экен. А бирок эч кимге иштебейт экен на самом делечи. Бүт баарынан акча алып эле, анан берген акчасын 1000 сомдон 500 сомдон таратып, ушу менен кайра эле ушул болот. Ушул эмени мугалимдер ар дайым ыйлайт. Ушул жерден айтып коеюн, мугалимдер, биздин жашообуз мындай, биздин жашообуз мындай. Бүт шайла дегенде барып шайлап беришет. Бүт участковый избирательный комиссиянын баары эмеде школдордо. Бир 90% школдо, жана вуздарда, университеттерде, ушундай эмелерде да, эч Нацбанкта жок да, мисалчы, избирательный участок турабы. Бүт баары директор школдор, ушуга жеткирген директор школдор. Ушу мугалимдер ушуга ыйлабасын. Биздин жашообуз начар мындай деп ыйлабаш керек, биринчи очередь мугалимдер. Анткени директор школ председатель избирательный комиссия болуп калат атпайбы, мисалчы. Ошолор билет да, ошолор бүт баарын тыгып, ошолор баары эметип, коррупционердин баарын шайлап, ушу мугалимдин баары, жана член избирательный комиссия бирдеме болуп, ушунун баары ушинтип туруп, ушул коррупционердин баарын алып келип атышат да өзлөрү. Ошон үчүн мугалимдер ыйлабасын. Мугалимдердин колунда, бул директор школдун колунда, директор школ бүт баарын айтат экен. Эгерде буга
Атамбаевка шайлабасаңар, же Сооронбайга шайлабасаңар, Шариповичке, же буга шайлабасаңар, же Бакиевке, же Акаевка шайлабасаңар деп отуруп, ушуга мугалимдер алып келген. Мугалим директор школдор алып келген ушуга. Ошон үчүн директор школдорго чала ушундай. Мугалимдерге чала ушундай. Эмен баарын алып келген. 1000 сомдон алып алып. Сиз депутаттыкка барасызбы? Эгерде барабыз, Кудай буйрса барабыз. Барабыз. Просто элге Калоо тилек барбы? Калоо тилек эмне? Каждый жаранга айтат элем. Каждый жаранга коррупцияны өзүбүз баштап атабыз. 1000 сомдон эмнеге 1000 сомдон алабыз? Индюк 2000 сом турат. Ошондо сиз бул менен эмнени айткыңыз келип атат? Мен акчам жок. Акмакпыз. Ошон үчүн акмактанып алып алабыз акчасын. Бул акмакчылык, бул деген взяточничество, взятка. Бул деген берген да туура эмес, алган да туура эмес. Бул акмакчылык, бул деген государствоны 1000 сомго сатып жатышпайбы? Сымык, анда эмесе мындай кылыңыз. Элге кайрылыңыз азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизге ушундай мүмкүнчүлүк берели. Урматтуу шайлоочулар, 2020-жылы ушул эле состав келсе, ушул эле мындай эменин баары келсе, депутаттын баары, бүттү, анда бул эмеден такыр эме жок. Өнүгүүдөн үмүт үзе берели. Эми 6 партия келди. 6 партия эмне кылды? Кимиси эмнесин аткарды? Мына мен калпычы эмесмин. Аткарган жок. Кимиси эмнени аткарды? Эчтеке аткарган жок. Анан кайра эле ушулар 100 доллардан берсе, кайра эле ушулар шайласа? Болбойт. Сиз акчаңыз жок, бирок деген ушул акчасы жок, акча албай эле жүрөгүңөр менен шайлагыла деп өзүңүз чакырып таштап атасыз. Жүрөгүм менен мына мындай да. Мисалы мен Альфа деген партиямын деп коеюн, Альфа деген партиямын. Мисалы. Ошол партия мен каждыйынан 15 миллион доллар таратып келдим. 15 миллион, 20 миллион долларды баарына бердик, утуп келдим. Мен 15 миллион доллар банкрот болбодумбу? Элге берсе болбодумбу? Ооба. А мен каяктан чогултам? Элдин терисин тескеринен сыйрып туруп, кайра ордуна коюп койгон. Мен 15 эмес, 30-40 миллион доллар коюп койгон. А эгерде менден эчтеке мен, мисалы Тоң районуна барсам, мени бесплатно шайлап берсе, мен эч кимге карызым жок да. Мен только элдин астында карызмын да. Мен деген 1000 сомдон таратып койсом уже карыз эмесмин. А элдер мага бесплатно голостарын салса, мен элге карыз болуп калам да. Кой мен деген 500 000 доллар кеткен эмес, 300 000 доллар. Мен элге азыр деген карызмын 30 миллион доллар немесин жардам берейин дейм да. Иштешим керек. Иштешим керек дейм. Өзүңүздүн жумушуңуз менен карызыңызды төлөйсүз. Бизде деген бул айтып атам, индюк 2000 сом турат, шайлоочу 1000 сом турат. Ушу индюктан слабыйсыңарбы? Индюктан 2 эсе слабыйсыңарбы? Анан ушинтип алып жүрө бергиле, мына бүт баары дефолтко келди. Государство полный крахка келди. Депутат болуп калдыңыз дейли. Сиз бардыңыз, акчаңыз жок болсо дагы сизди жүрөгү менен жактырып элдер шайлады дейли. Депутат болуп барып калдыңыз, ошол кайсы маселени көтөрөт элеңиз? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Сиз ушул прокуратурада көп жылдан бери иштедиңиз, ал жактын кухнясын жакшы билип калдыңыз. Ошол мыйзамдуулуктун кайсы жагын оңдош керек? Кайсы мыйзамдарды оңдош керек? Барып калсаңыз кайсы мыйзамдарды оңдойсуз? Кайсы жаңы мыйзамдарды жазасыз? Кайсы маселени көтөрөсүз? Туура суроо да. Могу Кыргызстанда бир 350 миңдей закон бар да. Бүт бар, мунун баарын коррупционерлер жазган, мунун баарын деген өзүнө ылайыктап жазган. Академик же мындай эме жазган эмес. Мисалы деген кошелек деп коеюн, ошол илгерки кошелек. Алар таможнядан алып келип туруп өзүнө жаздырып алган. Өзүнө ылайыктап. Мафиялар бар, алар өзүнө жакшы жаздырып алган. Кумтөр бар, алар өзүнө жакшы жаздырып алган. Налоговый, бул налоговый, мисалы кодекс болот да, налоговый кодекс. Бул налогоплательщикке ылайыкталып жазылыш керек. А бизде налоговый кодексте бүт баары налоговый инспекторго эметилген. Ылайыктап жазылган. Ылайыкташкан. Анан азыр биз оңолобуз десек, временно 2 жылгабы, 3 жылгабы 93-жылкы конституцияга келип туруш керек. Ошону мен көп угам. 93-жылкы конституцияга, адилеттүү конституцияга келип туруш керек. Анан бир 3-4 жылда конституция жазыш керек. Жаңыдан 3-4 жылда ошого эмеге баарын эметип, анан Текебаевчылап, мына азыр жаза коюп эле мындай эмес. Текебаев жазган эмес менен мына өзү отурат го. Ушундай конституцияны жазды, Текебаев ушундай конституцияны жазды, что өзү отурат азырчы. Системанын курмандыгы болду. Азыр мына бирөө да жооп берген киши жок. Ушу конституциянын негизинде же премьер жооп бербейт, же президент жооп бербейт, же спикер 120 депутат, же эч ким жооп бербейт, эч кимден. Морский события боюнча кимден
эме алыш керек. 7 апрелде 87 киши өлдү. Анын ой максаттар ойуна келген жок да. Муну деген кимден жооп сурайбыз. Мен мына прокурорский работникмин. Эгерде могу Ровудда 10 убийство болуп, 4-өө ачылбай калса, начальник Ровудуну жумуштан айдап ийишет. Азыр деле ошондой. А биякта 500 киши өлгөн да. Канчасы жөнүнө коюп салган. Анан эчтекеси бул 2010 жыл бир жут келди да Кыргызстанга. Революция келген жок, жут келди. Жут бир мындай эмелер келди да. Мындай бир жут деп коет го бир жана. Ички иштер. Стрекозалар бар го жана бар го жана мондай келип жеп кетет го Кыргызстанчы. 2010 жыл келди, биринчи жуту мына мо дуптар ооруйт биздечи. Ошону бирөө айыктырып койбойт, бир мэр. Жалбырактарым бар саргайып кетет, мына бүт саргайып кетти. Бир жут келди 2010 жыл. Революция эмес. Бул мо жана ак таш, кызыл эме, кара таш бар эмес беле, түртүп аткан. Ошол ак ташка деген жакшы адамдардын баарын тизмесин жазыш керек. Кара ташка биринчи ушул эмеден баштап мо государство кыйраткан кишилердин баарын жазыш керек аттарын. Ошого жаздырыш керек. Сиз менен сүйлөшкөнүбүздө сиз айттыңыз да, коррупция менен президент эмес, парламент эмес, депутаттар эмес, башкы прокуратура күрөшүш керек деп айттыңыз да. Туура. Президент эмне кылып күрөшөт коррупция менен айткылачы. Эмне кылып күрөшөт? Эмне кантип күрөшүп атат мына, көрүп атпайсызбы? Эмне иш козгойбу, камап коебу, же өкүм чыгарабы? Эмне кылат президент? Президент только адилеттүү болуш керек. Жакшы бир сөз бар. Государство устоит неверие дейт, но не устоит несправедливости дейт. Кайсы жерде адилетсиз болгон болсо, бүт мамлекет кыйрайт дейт. Римский империя адилетсиздиктин артынан эле кыйрап кеткен. Византийский империя адилетсиздиктин артынан эле кыйрап кеткен. Османский империя адилеттиздиктин артынан эле кыйрап кеткен. Мына Темирландын адилеттүүлүгү канча урпактарына чейин кетип 500 жыл алар дагы башкарышкан. Анан баарынан адилеттүүлүк кетип эле. Бизде деген ушул Кыргызстанда такыр адилеттүүлүк жок экен. Ушул адилеттүүлүктү Акаев өлтүрдү баарын. Ушул баары жакшы кылып туруп мындай сонун эмеден СССРдин лодкасынан түшүп калганбыз. Жакшы жаңы лодкага отурганбыз, сонун алып кетиш керек эле. Бүт баары Акаев өлтүрдү баарын. Бүт өлтүргөн Акаев. Скорня өлтүрдү. Андан кийин Атамбаев өлтүрдү. Андан кийин государствоны Атамбаев өлтүрдү. Мага Фейсбуктан Атамбаев эмес жазбай эле койсун мындачы. Мени сөгүп. Мен Атамбаев өлтүрдү. Анан коррупция менен күрөшөбүз. Кайсы коррупция менен күрөшөт? Кайсы өзлөрү курбашы болуп күрөшөбү? Мени мурун айтат. Мурун эмнеге айтчу эмесең дейт. Эмне Атамбаевга айтаймы? Курбашыга айтаймы мурун? Камап койбой, мен эмес Текебаев камап койсу. Өпкөм дүз туруп камап койбой, элдер отурат, кайра бул камап келди деп. Мен Фейсбуктан көргөмүз да кандай поддержка алат экен. Садыр Жапаровго 15 000 киши лайк койгон, кел, всё. Келгенде 150 киши чыккан эмес. Пашинян да айтып атасыз, мисалчы. Аяктын элдери деген сөзүнө турат да. Эртең чыгабыз десе баары чыгышат. А бизде макулдук кот, всё. Сөзгө турбайт. Турбайт бизде, эч ким турбайт. Сатылат. 1000 сомго сатылат. Ушундай жалкоо элбиз. Сыймык экөөбүз сүйлөшкөндө жанагы салттар боюнча, той топур боюнча экөөбүз сүйлөшкөндө бир жакшы ойду айттыңыз да. Ошол ашыкча ысырапкерчилик Кыргыздын түбүнө жете турган болуп калды. Макулсузбу? Бул Кыргыздын салт санасын полностью эметсе, сактаса, банкрот болуп калат адам. Эмнеге? Мына бир 3 күн мурун мени бир озачууга чакырды. Бир тайкелер болот. Балам үйлөнүп атат дейт. 17 кишиге кийит кийгиздик дейт. Аларды 17 кишиге кийит кийгиз дейт. Анан кийит кийгизип атып, бош жерден уруша кетишиптир. Сен мага вообще левый эме берип коюп турсуң, мындай берип. Анан бизде чапандар бар. Мо нацкомитеттин эмеси боюнча, мо чапан бар го жана бакай калпак анан чепкен. Ошо 20 миллион доллардын ошо товары крутится, чапан калпак, аны эч ким кийбейт. Бири-бирине берип коюшат. Алпарып берип коюшат. Аны 17 кишини зачем бизде деген монтуп эле. Мен балам мен дейт, эмне 18 жашар балаңды үйлөнтүп атасың дедим.
Эмне 18 жашар балаңды үйлөнүп атасың десем, мен дейт, мен да көп жерге берип салгам дейт. $100. Алардын да тойлоруна барганмы? Баргам дейт. Эми мен чогултуп алышым керек дейт. Анан баламды үйлөнттүм дейт. Мына менин көзүмчө. Менден $5000 сурайт. Бирөө. Мен баламды үйлөнтүп коеюн дейт. Анан берген жокмун мен. Эмнеге берем дедим, эмнеге берем? Балаң 18ге жаңы чыкса, анан балам мен баарын кайра чогултуп алышым керек деп, баласын үйлөнтүп, алар да 15 кишиге кийит кийгизишип, алар киргизип, ачуу азар, айланайын, анан кыз узатуу, анан тигинде мындай. Ошол бала үйлөнгөнчө 4-5 жылга союлуп кетти. 2 айдан кийин ажырашып кетти. 2 айдан кийин ажырашып кетпеди экөө. Экөө ажырашып, свадьбаны өзүнө эле столго эле $25,000 төлөдүм деп аткан. Стөлүнө эле. $25,000 стөлүнө төлөдүм. В общем, баш аягы $50,000. Ошондо жанагы мурун берген акчаларын чогултпай калыптырбы? Кыргыздын бизнеси той бермей экен. Андан башка акылы жетпейт окшойт. Мындай көп акча толтура. Өмүрү көп иш кылса болот. Биздики мен сага бергем, сен мага бербей койдуң. Ушумен эле урушуп атышат. Тойду надо прекратить. Бирок кыргыз ошондой алыш бериш катташып жүргөн да, анан ага биз кантип каршы чыгабыз? Жылына $2 миллиард той өткөрөт экенбиз. Канчага эме билимге кетет билесиңерби? Ошон 1%, 2% кетет билимге. Анан ошондой болбойт, андан баарынан эметиш керек, чыгыш керек. Сыймык, сиздей салт санаага, ашыкчы ысырапкерчиликке каршы адамдар көппү же азбы? Көп азыр уже. Мисалы, бизде кыргыздар түрүбүздө вообще сыйлашпайт экенбиз. Вообще сыйлашпайт экен. Мен көрүп атам да, мен папам деле ооруп атат азыр. Ооруп үйдө жүрөт, инсульт болгон, мисалчы, туугандар келип, метишпейт да. Анан өлсө, сразу 5-6 жылкы союшуп, баары ош жерде мынтип калышат. Түрүбүздө сыйлаш керек. Өлгөндөн кийин аны сыйлабай эле коюш керек. Өлгөндөн кийин 5 жылкы союп, аны сыйлабай эле коюш керек. Мисалы мына, бизде көп ненужный жерге кыргыздар расход кыла берет экен. Менин Дунларов Шавар Маниевич деген бир тууган жездем бар болчу. Өлүп калган, раматылып. Дунларов деген, Мос Дунларов бар эмес беле, ошол салганда. Мен эжемдин күйөөсү болчу, анан ошол өлдү. Биздин көзүбүзчө өлдү, мындай спокойно жатып эле мүнтүн эле өлдү. Сразу алып келип эле ваннага алып кирип жуушат экен. Сразу кепиндешти. Берсе 2 сааттын ичинде. Анан Бишкектен Токмокко ушундай 140 менен барышты. Бир жиптерге салып алышып. Кайсы маал эле, жаз, кыш, жай? Алар да все равно гасып кеткен эме, дуңгандарда. Бир 5-6 эме гасып кеткен, гөр гасып кеткен. Анан баары эле көмүп салышат экен. Көмүп салып эле бүт ош жерден эле тарап кетишти бүт баары. Эч ким ресторанга чыккан. Той сойгон жок, чай ичкен жок. Индик сойгон жок, кой эмес. Эми ал Дунларов деген мен жездем да. Ал аябай олигарх киши да, дуңгандардын эң бай кишиси да. Ал 20 жылкы сойсо деле жарашат эле да. Ошол дуңган улутунун салтын жактырып атасызбы сиз? Бул исламдан келген, ал дуңгандыкы эмес, өзбектики эмес, өзбектики да ошондой, тажиктики да ошондой, сразу коюшат. Биз эмнеге 3 күн эметебиз? Жок, тиги 3 күн кармаган себеби бала чакасы коштошуп калсын дегендей максатта 3 күн күтүшөт да. Алыстагылар келип калсын деп. Илгери ошондой болчу да. Туура эмес ал. Туура эмес. Ал коштошуп, ал адам жүрөгүндө болуш керек да, анычы. Жүрөгүндө болуш керек. Анын атасынын жизни көрүшпөйт, анан өлгөндөн кийин Америкадан мен келтам деп калышат мындачы. Мисалы мына өлдү. Өлгөн адамды мына ошо Дунларовду до конца айтып берейин. Коюп койду мынтип эле бүттү. Бир кирпич коюп коюшту. Бир 2 кирпичти мындай коюп эле для эме да коюшту. Для опознания. Мисалы могу Байтиктеги карасаңар, Мирзөчү бир 15 гектар болуп кетиптир уреч. Эмне деген темир тезек жатат, эмне деген габра жатат. Габра үйүбүзгө габра койбойбуз, үйүбүзгө серпантинит койбойбуз, үйүбүзгө мрамор койбойбуз, бүт мирзө коебуз. Аякта канча $1 миллион эмес турбайбы? Анда ушул кайчы пикир, каршы пикирлериңизди айтып, сиз мындай кандай максатты көздөп атасыз? Ушул салт санаанын ашыкча ысырапкерчилигине каршы болуп атасыз? Коррупционерлерге, мамлекеттеги жанагындай мыйзамсыз иштерди жасаган чиновниктерге каршы болуп атасыз? Максатыңыз кандай? Депутат болуш, же болбосо элдерди чогултуп, өзүңүзгө окшоп сиздин оюңузду бөлүшкөн, сиздин оюңузду колдогон пикирлештериңизди чогултуу максатыңыз кандай?
Максатым время покажет. Мисалчы, азыр мисалы ойлор бар, жаңы бир партия ачсакпы деген ойлор бар. Жаңы бир партия. Ал партияда эң биринчи экономика каралыш керек, экология каралыш керек, анан тартип каралыш керек. Үч эле нерсе болуш керек. А булардын баарында адилеттүүлүк туруш керек. Бизде айтат атпайбы, парламентский форма правления кылалыбы, президентский мындайбы, тигиндейби депчи. Кандай болбосун адилеттүү болуш керек. Бизге могу премьер-министрдин явно лишний экени билинип калды. Могу премьер-министр деген должность явно лишний экен. Керек эмес. Керек эмес экен. 30 премьер болду. Уятта. Алдыга жыла албадык. Сооронбай Шариповичке мына элдер ишенип атты эле, могу эме дегенде ишенбей баратышат. Мына ачык эле айтыш керек. Анткени унчукпайт. Тигил Атамбаев бирдемелерди эле сүйлөй берчү эле, бул качуу унчукпайт. Айтыш керек эле. Жана айтпайсың, президент эч кимиси коррупция менен күрөшпөйт. Коррупция менен күрөшкөн только ген прокурор гана күрөшөт. Ген мисалы 100 АКС болсун, бул АКС болсун, бул АКС, 100 АКС болсун, бир депутатка ал жетпейт. 100 АКС болсун, бир депутатка иш козголбойт. Бир омбудсменге иш козголбойт, же Нацбанкка иш козголбойт ушундай. Бул коррупция менен только ген прокурор күрөшүш керек. Мисалы, мен эми как эме кайттар көчө айтып атпадыңыз беле, сиз эме болсоңуз кандай болот деп, кандай айтып аттыңыз эле? Башкы прокурорбу? Мисалы, башкы прокурор болсом, мисалы айтам. Башкы прокурор болсом, эми Кудай буйрук болуп калармын. Каждый эме деп коет, солдат мечтает стать генералом дегенде. Эгерде ген прокурор болсом, бир жылда могу Кытайдын карызын полностью кутулуп туруп, мага инвесторлорду баарын алып келип койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Бул прокуратура деген сөз латинскийден айтканда мен элиме кам көрөм деген сөз. Я забочусь о народе деген деп которулат. Забота о народе. А бизде прокуратура кандай? Забота кылабы? Кылбай камап атпайбы кайра? Жок, ал кылганы дагы забота. Камап койгону да забота. Анткени мисалы буякты тап келип салды да. Сиздин укугуңуз эмет да, аны камап салыш керек да. Ал дагы забота да. Сыймык кечириңиз, биздин убактыбыз саналуу болчу. Биздин студияга келип, өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду ачык айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Сыймык Жапыкеев деген жаран, Сыймык Жапыкеев деген инсан кандай киши экенин сиздер менен чогуу көрдүк. Мен өзүм журналист катары аябай кызыкканмын. Анткени бул кишинин социалдык тармактарда жазган ар бир публикациясына аябай көп адамдар комментарий жазышат, көп адамдар бөлүшөт. Мен үмүт этем, сиздей ачык, кайдыгер карабаган, ачык сүйлөгөн, болгондой айткан инсандарыбыз дагы көбөйүшүн тилейм. Ушуну менен ой пикир телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Студияда мен Алтынай Арстанбекова болдум. Кийинки эфирге чейин жолугушканча.